акыркы мезгилдерде эмнегедир ушул чуулгандуу интернет блоктарында окуучулар менен мугалимдердин арасындагы мындай мугалимдер тараптан жаш балдарды, окуучуларды урууткан ушундай бир интернеттеги маалыматтар чыгып атат да. Анан Facebook'ta дейбизби, Instagram'da дейбизби, ушул аябай элдин ортосунда талаш тартыш жаратып атат. Бир бөлүгү уруш керек, токмоктош керек, анан тарбияланат деп атат. Бир бөлүгү айтып атат, жок, урганга акысы жок да депчи. Анан мен өзүмдүн пикирим бул, өзүмдүн пикиримде ар бир мезгилдин адамдары болот да, ар бир доордун өзүнүн адамдары болот. Мисалы, бүгүн биз каткан нам менен, суу менен, нам менен жашай албайбыз да. Бүгүнкү коом, бүгүнкү мезгилдин адамдары жашоо шарты башкача. Же болбосо тизеси жыртылган, же болбосо жамбашында жамак болгон, же носкиси жыртык кийимдерди кийип, бүгүнкү коомчулукта келип жүрө албайт. Мен Кыргызстан тууралуу айтып атам да. Ошондой эле окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы жана уруш талаштар мага дагы жакпай турат. Анткени бүгүнкү биздин окуучуларыбыз андай токмок жегенге даяр эмес. Биз айтып атабыз да, мен деле таяк жеп чоңойгонмун, мына жакшы адам болдум деп эле жазып атышат да. Жок, ал жакшы адам болгон жок. Ал травма менен чоңойгон. Ошол жазып аткан эркек болобу, же болбосо аял болобу, ошолордун турмушунда бүгүнкү күндө сөзсүз уруш чыгып келатат үй бүлөдө. Мисалы, эркек адам мугалим менен указканы башына жеп, же мел менен атып уруп, же болбосо окшогон маселелер менен чоңойгон балдар жана турмуштук жолдо келгенде эле караса эң слабый ким? Колундагы аялы. Анан аялын токмоктоп баштап атат. Же болбосо ошондой эле токмок же ошондой эле бир кемсинип чоңойгон кыздар кийин чоңоюп турмуш курганда караса эле күйөөсү бир аз алсызыраак, күйөөсүнө асылып сүйлөп, же болбосо күйөөсүнө таяк уруп, же бетин аймап, мына ушундай да. Бул мектеп окуучу кезиндеги кандай запкы көргөн болсо, ошону кийин адам баласы бирөөдөн чыгарат. Бул адам баласынын жаратылышы ошондой. Жаш кезинде оюнга тойбой калган бала ошол 50 жашка келгенде ойногусу келип калат да. Жаш кезинде оюнга тойбой калган бала. Ошондой эле жаш кезинде токмок жеген бала күчкө толгон мезгилде кимдир бирөөнү кемсинтип, кимдир бирөөнү ургусу келет да. Мына ошондуктан бүгүнкү жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун баардыгы ошол мектеп жашындагы зомбулуктан башталып атат. Аны түшүнбөй эле, ой кокуйм, мен таяк жегем, мен жакшы адам болуп кеттим. Эч кандай жакшы адам болуп кеткен жок. Мисалы айтайын, мисалга айта турган болсом, өзүңүздөр деле мына мектепте окуп жүрөсүздөр да. Окудуңуздар, окууну бүттүңүздөр, студент болдуңуздар дейли. Ошол мектеп жашындагы жанагы ээн эркин, сени эркелетип окуткан мугалимдердин сабактарын жакшы окуганда бардык балдар. Анан жана зомбулук менен, каардуулук менен столду уруп, кыйкырып, тынч отур же эч жакты караба деп ушундай кыйкырып окуткан мугалимдердин сабагынан жакшы ошол предметтен же болбосо ошол сабактан жакшы окуп чыккан балдар жок десе болот. Ошондуктан өзүбүз деле практикада көрүп атабыз. Жакшы сүйлөп, жакшы эркелетип, жакшы мамиле кылып окуучу менен окуткан мугалимдерди бүгүн дагы мына классташтар менен отурганда эскересиң да. Мына бизде деле ошондой окуялар болгон. Бизде деле бир агайыбыз бар эле, мен аттарын атабай эле коеюн. Бир агайыбыз бар эле, ошо сабакка киргенде балдар, силер башка сабактан азыр мээңер чарчап турасыңар, силерге 5 мүнөт музыка коюп берейин деп музыка коюп берчү. Анан 5 мүнөт музыка угуп бүтүп, анан 5 мүнөттөн эми балдар тынч отуруп, көңүл буруп окугула дейт эле. Анан баардыгыбыз жапа тырмак окуйт элек да.
Анткени бизди эркелетти да, бизге сый көргөздү да. Анан биз уялганыбыздан дагы керек болсо окуп берет элек да ошол сабакта. Ошол эле учурда кээ бир эжеке, кээ бир агайлардын сабагына киргенде указкасы колунда жүрөт эле. Же болсо поварду кармап алып туруп жүрөт эле. Ошо кичине башың бурулуп калса дагы же указка тиет эле, же повар келип башыңа тиет эле да. Мына ошол агайларды бүгүн биз отурганда мына трагедия катары же болбосо бир жанагы душман дегендей сыяктуу эскерип, бири-бирибизге күлкү болгон менен жүрөгүбүздөгү чындыкты айта баштайбыз да. Классташтар паланча тукундай кылып урчу эле, тукундай кылчу эле депчи. Ошол эле учурда жакшы бизге шоколад алып келип коюп, биринчи орун, экинчи орун деп жана конфеттерди берген мугалимдер болчу. Ошентип музыка окугузган мугалимдер болчу. Анан бир эжекебиз бар эле. Мындай аябай балдар шоктонуп мындай болуп атса, балдар мындай кыла, силер аркага өткүлө дагы. Эмне кылсаңар деле өзүңөрчө отура бергиле. Бирок окуп аткан балдарга мешайт этпегиле деп коет эле да. Анан бир сабактан аркага өтүп ошентип өзүчө сүйлөшкөн адам болот элек да. Кийинки сабакта уялып, түз отуруп угуп берет элек. Анан ошол эжекелерди, ошол агайларды эскергенде бизде мындай такыр башкача сүйүнүч менен эскеребиз да. Бүгүн мисалы мына кече жакында эле бир мугалим бир кызды уруп атат да, жакылдап. Чындап айтайын, андан да жаман күнөө кетирген, эгер өзүнүн кызы же баласы ошо класста окуганда ал эжеке урбайт антип. Мына bunday нерсени биз деле көрүп келдик. Мугалимдин балдары кандай шоктук кылат эле, бирок мугалимдер урчу эмес. Өзүнүн балдары. Бирөөнүн баласын урушпайт. Бирок ошо бирөөнүн баласы дагы анын жүрөгүндө калып кетет. Жанагы зордук зомбулук менен чоңойгон бала, үй бүлөлүк тынччылык жок чоңойгон балдар. Мисалы үй бүлөдө деле аялы менен күйөөсү уруша берсе, жаш бала психологический травма болот. Мектепте болсо, мектепке барса мугалими дагы аны уруша берсе, психологический травма болот. Мен айтайын, чындап айтканда адам баласы бул жаратылышта адам баласынын аң сезими ар кандай мезгилде өсөт. Аны биз айта албайбыз. Ушу 5-класста бир сабактан окуй албай калса эле, ошол бир сабактан окуй албай калдың деп туруп уруш бул кажет эмес. Же болсо жаш бала ойнок мезгили бир ойноп бир шоктук кылып койсо, аны уруп тарбиялаштын кажет эмес. Тетирисинче балага жакшы сүйлөп, уят карып койсо, сен жакшы адамдын баласысың, сен жакшы тарбиялуу үйдөн чыккан баласың, сен деген мындай шоктукка барбашың керек деген сөздөрдү айтса, ошо бала урганга караганда тезирээк түшүнөт, тезирээк макул болот. Мына ошондон улам биз мектепте дагы ошондой бир туура эмес тарбиялык жолдорубуз бар. Мисалы Европа деп бүтү суктанабыз, Америка деп суктанабыз, кокуй Малайзия мындай окутат экен, Япония мындай окутат экен деп аябай суктануу менен айтабыз да. Анан аларда билимдүү көп экен деп суктанабыз да. Алардын мугалимдери урууда. Алардын мугалимдери урубайт. Сабакка кааласаң алма көтөрүп алып келип жеп отура бересиң, кааласаң кофе алып келип алып кофеңди ичип отура бересиң. Эң негизгиси свобода бар. Мындай эркиндик бар. Ошо эркиндик бар жерде анан билимдүү адамдар чыгат экен да. Анан басым менен мына Советтер Союзу окуй, жакшы окуткан, окуй, бутубузду сууга салып окучу элек деген мына аталарыбыз, агаларыбыз эмнени кыйратты? Бир кичинекей телефон чыгарышты билишкен жок. Үйүзгө, ар бир үйүзгө коюп аткан телевизорду чыгарышты билген жок. Окуду, билимди алды, мейли. Аны реализовать эте алган жок. Себеби вакуумда окушту. Жанагындай кандай десем, бир курчалган бир мындай кысым менен окуп билим алышкан. Эркиндик менен билим алгандар каяка кетип калды? Мына 90-жылдан кийинкилерди айтайын. Лицейлерде окушту. Европа жана чет өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө окушту да. Ошол балдар бүгүн дүйнөнү дүңгүрөткөн күчтүү билимди болуп чыгып атпайбы? Анткени алар эркиндик менен окушту, эркиндик менен билим алышты. Бүгүн болсо айыл жерлерде болсо ошентип шапалак менен уруп, тарбиялап,
Kim urat? Kim balаны urat? Bilimi жетишпеген, өзүнүн тажрыйбасы жок. Ошол балдарды, ошол 20 бала болобу, 30 бала болобу, 40 бала болобу бир класста. Ошолорго туура акылын таба албаган мугалим урат да. Көчөдө деле эркектер арасында кимдин колу тез иштейт? Башы менен ойлонбогон же мээси менен, акылы менен ойлонбогон адамдын колу биринчи иштейт. Эгер акылы биринчи ойлонгон адам, ал колу иштебейт. Мугалимдер дагы ошол акылы жетпегендиги үчүн урутат да. Ургандан көрө жакшы сөз менен айтып койсо, ошол бала экинчи ал ишти жасамак эмес да. Мен жеке пикиримде бүгүнкү мезгилдеги окуучуларды мугалимдер уруп тарбиялаш дегенди унутуш керек. Менин пикирим. Тетирисинче жакшы сүйлөп, ошол окуучуга караганда өзү билимдүүрөөк болуш керек. Мына бүтүбүз эле мына Кудайга шүгүр азыр жашыбыз деле мына 50-ге келип калды. Ачык айтайын, биз мугалимдер менен деле сүйлөшүп отурабыз да. Мейли бир мугалим математикадан жакшы билет. Мугалим математик болуп сабак берип атат. Мейли ал жерде 6-7 предмет турат. Окуучулар ошол балким бирөө дүйнөнү багындыра турган бир жазуучу болуп чыга турган адам болушу мүмкүн. Бирөө болсо өтө күчтүү физик болуп чыгышы мүмкүн. Бирок ал математиканы билбей калышы мүмкүн. Же болсо бирөө дүйнөнү дүңгүрөткөн математик болуп чыгышы мүмкүн. Ал физкультурадан балким физически слабый. Бирок анан сен физкультурада чуркай албай атасың деп уртокмок калганга болобу? Мына мен өзүмдүн жашымда мен деле кээде билем, мен кээ бирки сабактардан алсыз болчумун, жетишпейт элем. Биз эми койчумандын баласы болуп, толук кандуу шартыбыз жок окуганга. Бирок мен 11-ди бүткөндөн кийин университетке келгенде мен акыл эсим өстү да. Китепканалар кеңири, китепканаларга кирип окуй баштадым, издене баштадым. Менде мүмкүнчүлүк болду да. Анткени мен шаарга келгенден кийин эртең менен кой айдап кете турган мүмкүнчүлүк жок андай. Же болбосо түштө келип мындай кылат деген иш жок. Мен бир гана сабак менен болдум да. Мына ошондон улам айтам да. Адам балансынын аң сезими бир учур келгенде өзү өсөт, өзү жетилет. Аны жетилек баланы уртокмокко алып, окуй сен мен сабагыман билбейсиң, сен мен сабагымды окубайсың деп уруштун кажети жок. Адам баласы өзү бир эле кесип менен жамбагат. Мынакей, биздин учурларда айтайын, сүрөттөн жакшы тарта албасаң урушчу. Же болбосо айтайын, физкультурадан физически алсыз балдар, турниктер тартына албаса урушчу да. Эми ошол туура. Мисалы, мен геометриядан азыр деле билбейм, мен мойнума алам. Азыр дагы билбейм. Бирок мен ошо билгендерге караганда жакшыраак иштерди жасап атпайм. Ошондуктан баланы мектепте уруш эмес, ага жакшы сөз менен ынандырыш. Ар бир сабактан жакшы окуп кеткен бир дагы окуучу жок. Мен канча студенттер менен иштештим, канча окуучулар менен аралашып жүрөм. Бардык сабактан 5ке билип кеткен адам аз. Кээ бирки окуучулар бар, көтөрмөлөө менен алып келип, жалаң 5 менен 11-ди бүтүртүп коет. Бирок ошондой бүткөн балдарды дагы, ошондой 5ке бүткөн кыздарды дагы көрүп жүрөбүз. Турмуш жолунда көрүп атабыз. Аны мен сөзүмдүн жыйынтыгында айткым келет да. Сабактан 2 алсаң дагы турмуштан 2 алба деп. Сабактан 2 алган эчтеке эмес, турмуштан 2 алган бул тагдырыңдын сынганы. Ошондуктан мен жалпы окуучуларга, жалпы жаштарга кайрылам, турмуштан 2 албасын. Турмуштан 2 алган болбойт. Бир класста 40 окуучу окуган болсо, 40 тең кыйын болуп кете албайт. 40 тең илимпоз болуп кете албайт. Балким бирөө аябай сонун сварщик болуп чыгышы мүмкүн, аны эжеке агайлар билбейт. Мына биздин айылда деле, биздин айылыбыз деле айтайын. Мен мына классташтарыма, ошо Жазы деген айылда классташтарыма бир жигит бар. Мектепте өтө деле кыйратпаган, бирок бүгүн
сварка деген түшүнүктү анча мынча ошол кол эмгектен берген агайга караганда жакшы билет да. Анан ошол аны жана указка менен башына уруп жүргөн мугалимдер кээде ошону суранып келип бир нерсесин сваркалатып иштетип атат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан жер тоголок да, адам менен адам көрүшөт. Жаш мезгилинде мен деле жүрөгүмдө калган мугалимдер бар. Бүгүнкү күнгө чейин менин жүрөгүм ачылды. Ошол эле учурда жүрөгүм аябай жаккан мугалимдер бар. Алар эмне кылды эле? Алар ошо сен жетишпей калсаң дагы сени сыйлап, урматтап, кичинекей окуучу болсоң дагы башыңан сылап, сен азаматсың, сен келечекте кыйын болосуң деген сөздөрүн айта алган. Анан койчумандын баласы деген мугалимдер бүгүнкү күнгө чейин биздин жүрөгүбүздө калды. Ошондуктан жалпы бүгүнкү болуп аткан мугалимдерди жоопко тартыш керек. Бүгүн ошондой уур токмок алып аткан балдарды, кыздарды уур токмок алып аткан мугалимдерди жазага тартып, 1-2 мугалимди камаш керек болуп атат. Мына ошондо калган мугалимдердин бардыгы түздөнөт, үйрөнөт. Биринчи мугалимдерди жанагы право алып атканда биз 83 справка алып атпайбызбы? Наркологдон, психологдон деген справкаларды алып атпайбызбы? Ошондой эле мугалимдер ишке кириш үчүн ошондо справка алыш керек болуп атат да, психологдон өтүш керек болуп атат. Кээ бирки мугалимдер бар, үйүндө күйөөсү менен урушуп келип балдардан чыгарат. Кээ бирки мугалим агайлар бар, үйүндө аялы менен болгон окуяларды келип отуруп окуучулардан чыгарат. Мына ошондой терс көрүнүштөрдү да биз көрүп келатабыз. Ошондуктан мен жалпы мугалимдер жааматы мага капа болбосун, мен бул нерсени ачык айтам. Мугалимдер биринчи өзү психологиялык жактан аябай күчтүү болуш керек. Анан окуучуларга туура заход, мындай подход же болбосо туура мамиле жасашты үйрөнүш керек. Жаш бала деген жаш бала туура ойнойт, сабакка келбей коет, туура. Бирок анын турмушунда сабакка келбей коюу деген турмушунда анын эчтекесин чечпейт. Мына өзбек туугандар бар да, балдары сабакка келбесе дагы бир чач тараштын жанында отуруп, ошол чач тараштын шпыркысын алып, чачын жана жерде жаткан таштандыларын чогултуп, ошентип шакирт деп коет, ошентип үйрөнөт. Кийин ошо менмин деген профессор ошо чач тарашка барып отурат. Чачымды кыскартып берчи депчи. Менмин деген профессор ошо чач тарашка барат. Чач тараштын билими, ал бир гана чач тараштыкты билет. Ошондуктан койчуман дагы керек, дыйканчы дагы керек. Деги эле ар бир кесип керек. Кандай? Мисалы койчуман болсоң, сен койчумандыкта ачык эле айтайын, сүрөт тартуунун кереги жок да. Же болбосо койчумандыкка жана катанган синус, косинус дегендердин дагы кереги жок да койчумангачы. Анан ошо койчуман боло турган баланын деле уур токмок ала беришинин кереги жок да. Эми окутам деп зордук зомбулук менен окута албайсың. Ачуучандык. 9 бүтүргүчө жетеле ошо баланы. Психологиялык жактан жардам бер, жетеле. 9 бүткөндөн кийин окуйбайбы? Аны окуудан чыгарып кой бер. Ал өз турмушун тандап кетет. Ошондуктан мен айтат элем, деги эле мугалим жааматы, мугалимдер жааматы бүгүнкү мезгилде балдарга аяр мамиле кылыш керек. Кече бизде мугалимдер стол көтөртүп койчу эле, кече бизде мугалимдер таяк менен жыга чапчу эле, биз деле эчтеке болгон жокпуз деп жазгандар бар да. Бүгүн бирок ошол жазып аткандар аялын жыга чаап аткандар ушул. Алар кичинекей кезинде, жаш кезинде психологиялык жактан травма болгон. Мына ошолор аялын өлтүрүп коюп атат, аялын тепкилеп атат. Мисал айтып атам да. Ошол эле учурда ошол эле күйөөсүнө айкырып чыккан, кыйкырып чыккан, күйөөсүн укпай койгон аялдар ошо окуучу кезинде зордук, зомбулукта кабылган. Психологиялык жактан удар болгон. Анан келип туруп турмушта ошол зомбулуктардын баардыгы турмушта чыгат.
Ким алсыз болсо ошого кыйкырыкты салып, ошого урт токмокту көргөзө алган, ошондон башталат. Анткени мугалимге кол көтөрө албайсың, мугалимге эчтеке дей албайсың, үйүңө барып айта албайсың. Ошо менен иштардын ичиңде чоңое бергенсиң. Ичиңдеги вакуум анан бир учур келгенде жарылып чыгат. Ал жарылып чыкканда же аялыңа, же болбосо аял күйөөсүнө. Мына ошондуктан мектеп мезгилинен баштап андай зордук зомбулук токтош керек. И буну аракетчилик, кокуй чоң балдар, кичи балдарды аракетчилик кылып атат деп мугалимдер арызданат. Биринчи аракет бул мугалим. Ошо мугалимдер токтотуш керек. Эми жалпы мугалимдерди айтып аткан жокмун мен. Ошол кээ бирки кол иштеп кеткен, нервин сактай албаган мугалимдер ошол биринчи аракетчиликти ошолор баштап атат. Бул ачуу чындык. Ошондуктан мугалимдер жааматы окуучуга караганда билими да жогору, тажрыйбасы да жогору, психологиялык жактан аябай калыптанган мугалимдер иштеш керек. Ошону айтып